Hello, how are you feeling today? I am glad to see you in a good mood. Are you ready to work? Let's start. Our theme is defining relative clause. Балдар, мұның қырғызша так которулушу жоқ. Башкача айтканда кыргыз тилинде мындай грамматика жоқ. That, which, where and who are relative pronouns. Булар орус тилинде силер өткөн относительные местоимениялар да. That, which, where, who, we use them to join two parts of a sentence. Сүйлөмдүн эки бөлүгү бири-бири менен байланыш үчүн мына ушул сөздөрдү колдонобуз. We use relative clauses to explain what a place, thing or person is or does. Биз мына ушул сөздөрдүн ордунда, буюмду же кишини же орду эмне экенин же кандай экенин баса көрсөтүш үчүн колдонобуз. We use who for a person instead of he, she, they. Ким деген сөздү биз адамга he, she, they'дин ордуна колдонобуз. For example, the girl who speaks English fluently is my classmate. Англисче жакшы сүйлөгөн кыз менин классташым. Бул болсо орусча девочка, которая болуп которулат, who. We use which for a thing, which, который, кайсы деген бул буюмдарга колдонулат. The rule which you bought is on the table. Сен сатып алган сызгыч столдун үстүндө турат. Биякта which деген линейка которая которулат. We use where for a place. Where деген кайда деген суроого жооп берип орунду билдирет. For example, a garden is a piece of land next to or around your house where you can grow flowers, fruit and vegetables. Бакча бул жердин бөлүгү дейт, сенин үйүңдүн жанында же болбосо тегерегиндеги. Сен аяка гүлдөрдү, жашылча жемиштерди өстүрсөң болот. Башкача айтканда, огород это место, где деп которулат да. Whose бул болсо кимдики деген his, her, their дегендин ордуна колдонулат. Мисалы, I met somebody whose mother writes detective stories. Я встретил кого-то, чья мама пишет детективные истории. Бул орусча жакшы которулат да. Мен жолуккан кимдир бирөөнүн мамасы деп баса көрсөтөт. Детектив чыгармаларды жазат. We use that for a person and thing. Ал эми that болсо адамдарга дагы, буюмдарга да колдонулат. Башкача айтканда he, she, they, it'ин ордуна колдонобуз. For example, a cook is a person who that cooks. Биз муну a cook is a person who cooks деп айтсак да болот. A cook is a person that cooks деп айтсак дагы болот. Повар это человек, который готовит. Же болбосо повар это человек, тот, кто готовит. A gift is a thing which or that you give to somebody especially on a special occasion дейт. Бул эмне дейт? Подарок биякта белекти баса көрсөтүп атат. Which дагы, that дагы. Подарок это тот вещь. Же болбосо подарок это вещь, который дегенди түшүндүрүп атат. Examples дагы силерге түшүнүктүү болуш үчүн дагы мисалдарды карайлык. Complete the definition with who, which, whose or where. Эмнелер менен кылат экенбиз? Сүйлөмдөрдү толуктайт экенбиз, who, which, whose, where менен. It's a place children go to get education. Бул жерде балдар билим алышат. Please complete толуктайбыз гана. Yes, it's a place where children go to get education. Where? Это место, где дети, көрүңөрбү, орунду баса көрсөтүп атат. Second, it's a person teach students in a school or university.
Бул адам эмне дейт? Университетте же болбосо мектепте окутат. Это человек, который учит студентов или детей в школе или в универе. Okay, the next. Do you like the book you borrowed from me? Сага менден алган китеп жагып атабы. Okay, what you will put, кайсыны коебуз? Do you like the book which you borrowed from? Который, который. Менден алган китеп, китепти баса көрсөтүп атат. Же болбосо, do you like the book that you borrowed? That койсок да болот, which де койсок да болот. Okay, the next. This school is only for children. First language is not English. Биринчи өзлөрүнүн тили англис болбогон балдар үчүн мектеп. Биякта балдарды айтабыз, демек кайсыны коебуз? Whose? Ооба. Okay. Good job. Time to say goodbye. Thank you very much.